Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Мына бүгүн да Южный Кореядан бизге аманат берилди эле. Мына бүгүн Ак Татыр айылынан болгон Баатыр Мамытов Нургазы кеткен агабыздын жакта апасы, келинчеги отурат. Ушуларга 100 000 сом мынакей бизге аманат тапшырылды эле. Ошону берип нетип койсок. Кабыл коюңуздар. Жана сиздердин берген ар бир тыйыныңыздар, аманатыңыздар толугу менен эч бир кемтилбестен толугу менен жеткирилип жатат. Аллах Таала сиздердин кылган садака ихсандарыңыздарды кабыл кылсын. Рахмат, балдарым, рахмат. Мен Мамытов Нургазынын апасы боломун. Балам Орто чек ара заставасында фельдшер иштечү эле, прапорщик Мамытов Нургазы. Рахмат, балдарым, бардыңардан Аллахым разы болсун. Чет элде, чет жерде жүрсөңөр дагы биздин Кыргызстандагы элибиздин мына баткен немесин ойлоп, баткендеги мына ошогон элдердин камын ойлоп жөнөткөнүңөргө рахмат, балдарым. Биринчиден силерге ден соолук каалайм, тынччылык, эсенчилик каалайм бардыңарга. Аллахым разы болсун. Кылган хайырларыңарды, кылган ихсандарыңарды Аллахым дергейлерде кабыл кылган болсун. Биз кыргыз элибиз илгертен берешен наркын асилдүү калып койгонбуз. Ошону мына жаштарыбыз дагы улап келатканга биз кубанычтабыз. Биз ошол 16 сентябрдан бери баягы ушундай суук кабарды уккандан кийин, ушул суук немесин көргөндөн кийин жерге эсен аман берип алып, бирок бир көргөн көзүбүзгө бир да ишенбейбиз. Келе турганда эле отурабыз. Ошо военный кийимин кийип эле кайра иштен келдим дегенде эле келет деп күтүп отурабыз кыздарым менен. Ушундай формасы менен кийип. Военный формачандарды көрсөм арасынан издегим келет. Заставадан барып тапкым келет, бирок аны таба албашым, неме кылам, бирок үмүт үзүлбөйт экен, кайсы убакта кирип калат экен деп күтөм. Бирок айла жок күн экен, тагдырга баш ийебиз. Ушул аркасында 4 кызы калды. Энди ушул аткара албай калган максаттарымды мен ушул кыздарыма жакшы тарбия берип, ушул экөөбүздүн бергенчилик тарбиябызды берем деген ишеничтемин. Ушуларды жакшы тарбиялап, жакшы окутуп, жакшы тарбия берем деген үмүттөмүн. Мынеке уктуңуздар, барыңыздар. Ошол формачан солдаттарды көрсөм эле арасынан күйөөм келип калгандай эле ушундай сезимдер менен күтүп олтурабыз дейт. Бул деген эмне деген сөз билесиздерби? Анткени динибизде айтылат, эгерде элин, жерин коргоймун деп башка бирөөлөрдүн ушундай кол салуусу менен өлгөн болсо, өзүнүн үй бүлөсүн коргойм деп өлгөн болсо, ал шахид, ал шейит делип айтылат. Ал эми шейиттер бул өлбөйт деп дагы динибизде айтылат. Демек, балаңыз өлгөн жок. Баатыр дайыма баатыр бойдон кала берет. Билесиздерби, өзү бул дүйнөгө келиш эле, өзү бул баатырлык эле да. Бирок бул дүйнөгө келип, элин, жерин коргойм деп өлгөн андан да чоң бир баатыр да. Анткени уулуңуз баатыр болуп төрөлдү, баатыр болуп кете берди. Ошол үчүн өлдү деп аркасынан чөкпөңүздөр. Шахидтер, шейиттер эч качан өлбөйт. Сиздерге сабыр. Рахмат, балдарым. Шу сөздү силердин өзүңөрдүн оозуңардан укканыма мен азыр өзүмдү башкача сезип кеттим да. Бул эми шу күнгө чейин менин балам өлүп калды деп эле жүрөт элем. Жок, өлдү деп. Азыр өзүңөрдүн оозуңардан укканымдан бери сезимим өзгөрдү менин. Рахмат, балдарым, рахмат. Канча күч кубат берим керек деп ойлойм.